Ал эми мен көтөрө турган маселе бул бензин менен дизелдин маселеси болуп жатат да. Бүгүнкү күндө ошо коңшу өлкөлөрдө, Россия жана Казакстанда бензиндин баасы 40 сом экен. Ал эми дизелдин баасы 56 сом экен да. Өзүңүздөр да жакшы билесиздер, Бишкектин баабыз бензиндин баасы 65 сом, дизелдики 71 сом экен. Анан ошондон улам менде мындай суроо пайда болуп атат да. Эмне себептен Кыргызстан ошол эле Россия менен, ошол эле Казакстан менен мамлекеттик деңгээлде бензин менен дизелди дүйнөлүк баада эмес сатып алуу боюнча мындай келишим түзө албайбыз? Себеп дегенде өзүңүздөр жакшы билесиздер, мынакей Бишкектеги баа 65 болуп атса, ошол эле бензин, дизель алыскы райондорго баргычакта, тоолуу райондорго баргычакта баасы жогорулап кетет да. Ошондон улам ушундай суроо пайда болуп жатат. Ассоциация нефтетрейдерді бар, Қанат. Ошол баа боюнча айтып берсең, анан кийин мен. Баа боюнча айтып кетсек, бүгүнкү күндө Россия Федерациясындагы чекине баалар 53 сом 60 тиын болуп атат. Ал эми Казакстан чын бүгүнкү күндө 43 сом. Бирок Казакстанда алар дотацияда отурат, түздөн түз мамлекеттен каржыланат. Анан кийин заводдордун чыгымдарын мамлекет төлөп берет дагы. Өздөрүнүн калкына алар бензинди жана дизель отун болсо өзүнүн аркынан арзан сатат. Ошондуктан башка мамлекеттерге сатууга алар тыюу салып койгон. Мыйзам чегинде алар эч кимге экспортко сатпайт. Ал эми биз Россиядан сатып келебиз, бирок Россияда биз эң арзан баа менен алабыз. Ал жактагы биржадагы да баадан төмөнүрөөк баа менен алат. Анткени бизде өкмөт аралык келишимдер бар. Биз поштасыз алып кетебиз, аларды бажы поштасын төлөбөйбүз Россияга. Жыл сайын Кыргызстан өкмөт тарабынан келишим түзүлөт, индикативдүү баланс, ошонун эсебинен биз арзаныраак алабыз Россиядан. Бирок бул жака ташып келгенге жол киреси бар, акциздер бар, анан налог бар. Ошонун баарын кочкондо бүгүнкү күндө биз чектене бааны бүгүнкү күндө бар да. Эң эле мына экономика жагынан караганда эң эле арзан баа бүгүнкү күндө биз ошол Россиядан алып келген болуп атат. Ошондуктан бүгүн Россиядан алып келип бул жерден элдерге сунуштап атабыз. Мен туура түшүнүп атам, биз сатып алуучу тарап болуп атабыз. Андан саткандай ошол жол киреси менен, акциз менен, пошлинасы менен бизге келгенге чейин баасы жогорулап кетет. Ооба. Хорошо. Если биз андай болбосо, анда биз монеки жазгы талаа иштер башталган учурда, ошол эле биздин нефтетрейдерлер менен бир кандайдыр бир келишим түзсөк болобу? Именно ошол учурда ошол эле бензин менен дизелдин баасын төмөнгө түшүргөнгө. Ошондой мүмкүнчүлүк бар да бизде. Азыр Аида Исатбековна, азыр бизде матризерде дистопливо бар. 63 сомдон, 63-50 тиындан. Азыр дистопливо бар, алса болот. Эч проблема жок. Кийинки түгөнүп калса 65 сомдон бар. Ред петролдун талон аркылуу алып кете берет. Азыр биз райондорго квота беребиз. Ошо квотанын негизинде талон алат дагы, ошол жерде ред петролдун заправкасында ала берет. Түшүнүктүү, анда айтып атпайсыз, райондор боюнча квотабыз бар деп. Ошо Тогуз-Тор районуна канча квота берилген дейсиз? Маалыматыңыздар болсо. Тогуз-Торго 51.200 литр. Рахмат. Экинчи маселе тактоо иретинде дагы, мынакей өзүңүздөр жакшы билесиздер, Аккоп каналы ошо Тогуз-Тор районунда эң мындай приоритеттүү, көйгөйлүү маселелердин бири болгон да. Анан сиздер ушу маалымат бердиңиздер эле, ушу жылдын башында ратификация менен бизден комитетке алып келебиз деп. Бүгүнкү күндө ошо Аккоп каналдын тагдыры эмне болуп чечилип атат? Качан келет комитетке? Аккоп каналы боюнча өзүбүзгө белгилүү болгондой мамлекеттик программасынын негизинде ошол курулмак. Долбоор даярдалды. Долбоордун азыр экологиялык экспертизасы бүтөйүн деген этапта. Европейский банкка биз сунушталганбыз, банк карап атат. Бирок азырынча жообун бере элек. Ошондон так айта албайт экенбиз. Түшүнүктүү. Эми убактыма тар болгондон байланыштуу мен анда дагы сунуштарымды кат түрүндө кетирейин. Мен көтөрө турган маселе ошол эле Тогуз-Тор районундагы каналдар маселе боюнча, бирок азыр баарын айтып жетишпей алат экенмин. Кагаз түрүндө жөнөтөм, Бактыгер Эргешевич. Рахмат. Чоң рахмат. Суроо берүүчүнүн сөз Сыдыков Бактыгер Эргешевичке берилет.